Азыркы учурда соц тармактардын колдонуучулары эле коомдун пикирин жаратууда. Алар көп болсо 1000 адам. А элдин пикирин виртуалдык коомдон эмес, чынында башка механизм аркылуу билсек болот. Бул референдум. Урматтуу коллегалар, мен сиздерге бул мыйзам долбоорун берем. Коомчулук менен, айрым саясий партиялар менен биргеликте референдум боюнча мыйзам долбоорун даярдадык. Бул маселе мамлекеттик башкаруу системасын тандоо. Мына биз анализ кылдык, 6 референдум өттү 96 жылдан баштап. Бул референдумдарды анализ кылып көрсөк, ар дайым бийлик өзү тандап жана Кыргызстан элине сунуштап турду. Биздин жарандарыбыз болсо бийлик тандаган жана сунуштаган башкаруу системасын кабыл алууга мажбур болуп турду. Бирок конституция ылайык эл мамлекеттик бийликтин бирден бир булагы. Башкача айтканда, мамлекеттик башкаруу системасын бийлик эмес, Кыргызстандын эли гана тандоого укугу бар. Ошого байланыштуу биз коомчулуктун кароосуна Кыргыз Республикасында мамлекеттик башкаруу системасын тандоо укугун Кыргызстандын элинин кароосуна коюу боюнча референдумду өткөрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун сунуштайбыз. Биз элдин тандоосуна улуттуу 2 суроону коебуз, жана өзү тандасын. Биринчи, же президенттик башкарууну тандасын, же парламенттик башкарууну тандасын. Ошондо Кыргызстан эли мамлекеттик башкаруу системасын тандагандан кийин жаңы конституциянын долбоорун даярдап жана кабыл алсак, мен ойлойм бул туура болот. Ошондо жаңы конституция 24-жылдан баштап күчүнө кирет. Урматтуу коллегалар, учурда бизге коомчулуктун тарабынан сындар айтылып, таркап кетсин деген сунуштар чыгып жатат. Кыргызстанга парламент кереги жок деп абдан көп сөздөр айтылат. Бирок мен айтат элем, бизге 1 жыл калды. Биздин парламент аягына чейин иштеш керек. Ошо башкаруу формасындагы биздин парламенттагы бир нукка, бир туура багытка биз чечим чыгарыш керекпиз. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, сиздерге барыңыздарга кайрылам. Ошол мыйзам долбоорду референдум жөнүндө ар бирөөңөргө биз жөнөтөбүз. Ошо ар бирөөңөр сиздер карап чыгып, өзүңөрдүн оюңарды айтсаңар болот. Мына күзгө келгенде ошол маселеге биз кайра келебиз.